Жакында 17-мартта Алмазбек Атамбаев өзүнүн форум ишканасынын алдында 2002 жылкы жана аксы окуялардын эскерүү жыйынын өткөрдү. Ошондо азыркы бийликке болгон депутаттарга болгон ой пикирлерин айтып өзүнүн оюн билдирди. Ошого сиздин пикириңиз, көз карашыңыз кандай? Эми Атамбаевди бул тузакка түшкөн, ийинден чыгып кыйкырып турган suurга окшоштурам да. Тузакка түшкөндө ушинтип өзүнүн бутун өзү чайнап калган suurга окшоштурам да. Анан жанагы депутаттар дагы чимкириктеп, мынтип шылдыңдаганы бул адепсиздикке жатат да, мындай бир такыр адепсиздик да. Анан жанагы 10 граммдык дагы мен стаканым бар, Кытайдан алып келген деп дагы мынтип стаканды мынтип сүйлөгөнү бул такыр эле мындай бир өзүн жоготуп койгон киши да. Бул жаздын күнү ушундай боло берет кээ бир кишилерчи. Анан бул чынында келгенде Атамбаев эмнени гана кылбады? Эмнени гана кылбады? Маселен могу канчалаган түйшүктү кыргыз элине артып кетпеди? Миллиарддап карыз кылдырып кетти го. Миңдеген тиги алтын кендерди сатты, дүйнө мүлктөрдү мынтип жеди, ичти, түйшүктү артты. Анан жанагы азыркы биздин жаңы президентибизге түйшүктү артып туруп монтип таштап кетти го. Эмне деп? Анан дагы ошондой иштерди мындай түйшүгүн артып кетти. Анан бул киши ооруп калганда ага чейин Кара Кулжадан алып келдим деп атпайбы? Бул ошо кыргызда сөз бар. Ичкен ашыңа түкүрбө дегенчи. Ошо Кара Кулжа, касиеттүү Кара Кулжа бул аракка отравление болуп жатып калганда, туалетте жатып калганда, ошо Кара Кулжа касиеттүү жери сактап калган муну. Байтал бийинин кымызын берип, эптеп ошо 40 күндөп айыктырып калган ушу Сооронбай Жээнбеков ушу бул Атамбаевдичи. Ошондон анан ага карабай ичкен ашына түкүрүп жанагынтип Сооронбай Жээнбековго асылып ирисин түздөп аткан кишигечи. Анын жанагы кыянаттыгын түздөп атпайбы? Баардыгы макул деп мынтип сен ушуну кылып кеттиң, мен мынтип атам деп бир сүйлөгөн жок го. Бүт баарын ошо киши түздөп атат доюз. Мыйзамдуу түрдө. Анан ошо кишиге мынтип анын жерине дагы касиеттүү Кара Кулжага да жанагынтип асылып атканы бул уят иш да булчу. Тузуна, ичкен суусуна түкүргөндүк да. Анан ага коштуруп кайра мынтип жаздын күнү кирген оорукчан буурадай болуп туруп анан жанагынтип сүйлөп койгону тиги депутаттар чимкириктепчи. Бири жанагы Момбеков дегенден башкасынын баары дөдөй чимкирик деп койгону. Анан бирок эми мен ойлойм эми депутаттардын дагы бир намысы бар болуш керек. Мындайчы бир акесин таанытып коет болуш керек иш көргөндөн. Ушундай болгондо анан ал азыркы саясий түрмөдө жаткандар дагы ушундай жол менен камаган. Мисалы үчүн аларды Текебаевди, Садыр Жапаровдарды камап туруп, элди аластырып туруп, баардык проектилерде жер үйдө 100 миллиондук изи калгансыз деп атат, шектенип атабыз. Датка кеминде 200 миллиондук, тетиги түштүк түндүк жолунда дагы ошончолук 100 миллиондогон издери калып калгансыз. Көптөгөн проектилерде Кумтөрдө бир топ, маселен Кумтөр боюнча бир генералыбыз, эл ишенген генералыбыз ушунчалык материал топтоп койсо, ошо Садыр Жапаровдарды камаган болуп туруп, өзү бир топко сындырып алды деп элдер шектенип атышат да. 200 миллионго сындырып алган депчи. Анан жалаң ушундай будуң чаңдардан, болбосо жанагы кир суулардан балык алган бир чалга окшоштуруп атабыз да бул кишиничи. Бүгүнкү күндө коомчулукка ушу салыштырып атабыз да. Анан эми Кудай таразада мынтипчи, Кудай таразада анан ЭСДПК деле мынтип бир ЭСДПК деп мынтип азыр дуу болуп атпайбы? Мынтипчи ЭСДПК мынтип жарым мындай депчи. ЭСДПК деле бул Алга Кыргызстандан жанагы ак жолдой болуп эле мынтип эле саясий аренадан кетиш керек да. Мынтипчи бул ушу Атамбаевдин кесепетинен уламчы. Монтип бул үлгү эмес. Мындай эметкендечи бүгүнкү күндө. Анан башка да партиялар бар дегендей, башка дагы азаматтарыбыз бар дегендей, ушундай да. Бирок канткен күндө дагы биз Сооронбай Жээнбековдун эмесине сыймыктанабыз да, актыгына, түздүгүнө, колко кылбаганына, ошо мындай адамдык касиетине бийик мынтип баа берет элек да.